Баткен облусунда коомдук транспорттун иштөөсүнө уруксаат берилди. Баткен облусунда район шаар аралык коомдук транспорттардын ишмердүүлүгүнө учурдагы кырдаал талап кылган бардык санитардык эпидемиологиялык эрежелерди жана талаптарды сактоо менен жандандырууга уруксаат берилди. Мындай чечим коронавирус оорусу менен күрөшүү боюнча облустук штабта кабыл алынды. Автотранспорт агенттигинин жетекчилигинде коомдук транспорттарда санитардык норманы сактоо боюнча айдоочуларга жана жүргүнчүлөргө түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, автотранспорттарды байма-бай дезинфекциялоо, алардын ишине такай рейдтерди жүргүзүп туруу тапшырмалары коюлду. Белгилей кетсек, өлкөдө коронавирус оорусу боюнча абал курчуп кеткендиктен үстүбүздөгү жылдын 10 июлундан оорунун жайылып кетпөөсү үчүн облустар аралык жана облустун район шаарлары аралык каттамдар токтотулган болчу. Азырынча облустар аралык коомдук транспорттардын каттоосуна уруксат жок. Нуризат Муратали кызы, Нурмухаммед Абдыкалык уулу, Салам медиасы.